Пайғамбар алейхиссалам сүннеті болған. Мадина мұна пайғамбар мешіттен бұл жерге чейін 3 шақырымнан алысырақ, 3 километрден ұзағырақ. Пайғамбар дайым зиярат қылып жөле, моғы қабір тұшыңыздарда тұрады. Ошол жерде 70 сахабаның мүрзөсі бар. Алардың ең ұлы мырзасы Хазіреті Хамза. Пайғамбар алейхиссалам Алланы күбө қылып айтам, бұлар шахидтер, қияматқа чейін ким келіп бұларға салам берсе, алар саламына алег алып саламына жооп берет деген. Жанагы мондай суды көрдүңүз, ошо сел болгон жерде булар ар жерден кабырлар бул жерге кийин топтолуп жылдырылган. Түшүндүңүзбү? Пайгамбар буга көрүп турганыңыздар Ухуд тоосу. Ухуд тоосунун узундугу 7 километр. Канча экен? Бийиктиги 1077 метр. 1077 метр. Туурасы 2,5-3 километрге чейин. 2,5-3 километрге чейин. Пайгамбар алейхиссалам Hazreti Abu Bakır, Hazreti Umar, Hazreti Osman çıkan uşul toğga çıkan kezdе толугу менен титиреп баштап, Пайгамбар алейхиссалам "Усбут я Ухуд, ey Ухуд токтогун, сенин үстүңдө Ан-Наби, Пайгамбар ва Сиддик, чынчыл Абу Bakır жана 2 шахид турат" деп Hazreti Umar менен Hazreti Osman'ın келечекте шахид болгондугун кабар берген эме. Ухуд тоосу бейиштин тоолордон бир тоо дейт. Мана бүгүн иншалла баарыңарды Ухудду зиярат кылды. Чогуу ушул жерде бейиштин тоолордон болгон бир тоого келген болсок, Аллах Таала кыяматта да ушул бейишке кирип бул тооду көрүүнү баарыбызга насип этсин. Жаннатта бирге болуу насип этсин.